бир үй коrodо 4-төн 5-тен үй бүлө жашап аткан үй бүлөлөр бар дейт. Ошол жерде 30 адам жашап атабыз, 700 киловатт. Бишкекте жалгыз бир кемпир же чал жашап атат, ага да 700 киловатт. Социалдык адилеттүүлүк болобу? Эмне үчүн муну кылбайсыңар дейт. Анда сүйлөшүп болот. Анткени квартиранттар счетчиктер ар бирөөнө коюп туруп, например, бир маселе, бир ошол үйдүн ээсине болбосо, ар кайсы болсо төлөбөй кеткендер бар да. Метеорологдордун божомолдосу боюнча 2030-жылы кургакчылык дүйнө жүзү боюнча эң пикке чыгат да. Биз электр энергияны мына негизинен суудан алып атабыз. Кошумча электр энергиясын, булактарын камсыздоо боюнча кандай пландарыбыз бар? Быйылкы жылдагы шакты айтсак, мына азыр эле айтып өттү, 1.180.000 тонна көмүр алабыз. Территориясына кийирип алып, мисалы 10 мегаватты. Ичинде 2 бала иштейт, киловатт сааттарды жеп атат. Ал жеген киловатт саатка электр энергияга биз чоң ишкананы иштетсек болот. Азыр мына 2 жылдан бери аймактарды өнүктүрүү жылы деп биз жарыялап, ошо аймактарды өнүктүрөбүз деп атабыз, бирок жерлерде мындай нараазычылык болуп атат да. Ошол электро чубалгыларды биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен куруп атабыз дейт. Бирок акчасыны топтогонун бардыгы борборлоштуруп кетип атат. Налогу бизге түшпөй атат дейт да. Эмне үчүн ошол, например, налог с продажды же башка налогторун ошо жергиликтүү бийликке түшүрсө болбойт деген бир маселени коюп атат. Буну чечсе болобу? Сиздин көз карашыңыз. Экинчи маселе. Азыр биз мына социальный немени коюп бергенбиз, лимитти 700 киловатт боюнча. Мына айрыкча мына кече Баткенге барганда да ушул маселе айтылды. Жер реформасы болгондо 0,3 сотка жер адам башына тийген жерлер бар. Ошол жерлерде 60 канчанчы жылкы балдар тамарка ала элек. Бир үй коrodо 4-төн 5-тен үй бүлө жашап аткан үй бүлөлөр бар дейт. Ошол жерде 30 адам жашап атабыз, 700 киловатт. Бишкекте жалгыз бир кемпир же чал жашап атат, ага да 700 киловатт. Социалдык адилеттүүлүк болобу? Эмне үчүн муну кылбайсыңар дейт. Азыр РЭСке барсак айтып атат, бир огородко, бир кызыл китепке бир гана учетчик коебуз. Кайта ал жерде 5 үй бүлө жашап атат дейт. Ушул маселелерди кандай чечебиз? Маселеңизди уктум. Бул жерде эки маселе бар экен. Биринчи маселе ошо жанагы тарифтерди калкка бөлүштүрүү боюнча. Бул маселе ошо атайын орган бар, мамлекеттик, ошол жакта. Ойлоңгула, туура маселени көтөрдүңөр. Экинчи жанагы счетчиктерди ар бир ошол бир коrodо турган жаранга коюу боюнча анда сүйлөшүп болот. Анткени квартиранттар счетчиктер ар бирөөнө коюп туруп, например, бир маселе, бир ошол үйдүн ээсине болбосо, ар кайсы болсо төлөбөй кеткендер бар да. Жок, бул жерде өзүнүн балдары, бойго жеткен балдар, бирок жер жоктон биз бөлүп бере албай атабыз. Трансформацияны чечпей атабыз башканы. Бир коrodо жашап атышат. Ошондуктан булар маселе коюп атат. Эмне үчүн 30 адамга дагы 700 киловатт, Бишкектеги бир жылуулугунда компенсация кылган, башка кылган үй бүлөлөрдө бир адамга дагы 700 киловатт деген, мен ойлойм, бул өтө туура сурооду коюп атат. Макул. Анда муну караштыралы жанагы счетчик боюнча. Муну ойлонушуңар керек. Бул абдан туура маселени. Нурбашев мырза, ойлонушубуз керек да. Туура айтып атат. Бардык шарты менен 700 киловатт алып атат. А көп үй бүлөлүү, мисалы 15 киши жашагандар бар да, ал да 700 киловатт алып атат. Ошого кандай кылышыбыз керек биз? Аны карашыбыз керек. Анда 700 киловатты баланча киши жашаса үй бүлөдө. Мисалы үчүн 5 киши жашаса 700 киловаттка чейин болот. Ар жакта 10 киши эмне болот? Ойлонушубуз керек экен. Бул туура көтөрдүңөр муну. Дагы кимде кандай суроо бар? Келиңиз. Эмил Кубатович, айтсаңыз, биз электр энергиянын канча пайызын суудан алабыз? Суданбы? Судан. Азыр быйыл 92% ГЭСтерди иштеп чыгат, 8% жылуулук тармак, жылуулук ГЭС. Рахмат. Мына 90%дан ашык биз электр энергияны суудан алып атабыз. Мына метеорологдордун божомолдосу боюнча 2030-жылы кургакчылык дүйнө жүзү боюнча эң пикке чыгат да. Биз электр энергияны мына негизинен суудан алып атабыз. Кошумча электр энергиясын, булактарын камсыздоо боюнча кандай пландарыбыз бар? Эгерде биз кургакчылык болуп кетсе, токтогул сузактарда суу жок болсо, элибизде кантип электр энергияны камсыз кылабыз? Пландарыңар барбы ушул боюнча? Замирбек Марипович, пландар бар. Бүгүнкү күндө сиз айткан малы ГЭСтер боюнча биз бүгүнкү күндө 1% мүмкүнчүлүктүн пайдаланабыз.
Ошон үчүн баягы чоң гидроэнергетика деп атканда бир 10%, ошон үчүн мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү күндө ВИА деген мыйзамды иштеп чыгып атабыз. Ошол мыйзам ишке кирсе, албетте ички анан сырткы инвесторлорду алып келип туруп мини ГЭСтерди курдуруш керекпиз. Конкреттүү шарттарды айталы. Мына чындап эле быйылкы жылдан баштап ушу кургакчылык боюнча абдан мындай дүйнө жүзүндө чоң маселелер болот. Быйылкы жылдагы шартты айтсак, мына азыр эле айтып өттү, 1.180.000 тонна көмүр алабыз. Бул 180.000 тоннага көп. Себеби дегенде мына сууну үнөмдөө үчүн ТЭЦтер көбүрөөк иштейт быйылкы жылы. ТЭЦтер көбүрөөк иштейт, ошого мына 180.000 тонна дополнительно дагы планга киргизип атышат. Туурабы? Сууну үнөмдөө үчүн, Дагы кимде суроо бар? Менде суроо бар анда. Быйыл 18-жылдын жыйынтыгы менен канча электр энергия экспорт болду? И канча акчага? 752 миллион киловатт саат электр энергиясы Өзбекстанга экспортталды, ал 16,2 миллион долларга. Бул 1 миллиард сомго, 1,1 миллиард сом. Аны биз ошол отунду сатып алууга жумшадык. И 300 миллион киловатт саат эме бердик, 1000 киловатт саат эме Казакстанга бердик. Ошонун баары чогулуп 16 миллион. 750 1,2 миллион киловатт саат болот. Мына көрдүңүздөрбү, бизде экспорттук потенциалыбыз көп дейбиз, бирок миллиард эле сомго сатып атабыз. А ичибизде канча миллиардка сатып атабыз? Ичибизде 12 миллиард бөлүштүрүү компаниясына түштү да, 12 миллиард киловатт саат электр энергиясы. Ошондо миллиард 12 миллиардтыкына где-то 7%, 8% экспортко кетет, туурабы? Акчалай караганда. Ошон үчүн биз жанагы энергетика системасы экспорттук потенциал абдан чоң деп атабыз. Бирок муну айткан менен иш кылбай атабыз да. Азыр мына 89 миллион киловатт саат өзүбүздүн ичибизде керектөөбүз өсүптүр. Эмненин эсебинен өсүп атат? Же керектөөчүлөрдүн саны көбөйдүбү? Же өндүрүш өсүп атабы? Ушуну айтып бересиңерби? Кайсы тарапка кетти бул? Же жарандарыбызга үй бүлөлөргө кеттиби, же өндүрүшкө кеттиби? Негизи керектөө көбөйдү, ошол эми өндүрүштүн өсүшүн байкалган жок, ошол население кетти көбүнчөсү. Биз эмне үчүн ошол айтып атканыбыз мындай да, биз өндүрүштү кылабыз десек, электр энергия керек. Же көмүр керек, туурабы? Же газ керек. Же жанагыдай мазут керек. Мына биздин эң экологиябызды бир жагынан айтып атабыз. Экологиябызды сактап, өндүрүштү өндүрөбүз десек, мына ушул кубаттуулук көбөйүш керек да. Бул боюнча биздин стратегиябызда өкмөттүн өзүнүн силер башкарып аткан тармагында эл түшүнө турган, инвесторлор түшүнө турган, жергиликтүү бизнесмендер түшүнө турган саясат ачык эмес да. Канча бере аласыңар, канча бере албайсыңар. Мына мен кыш бою президентибиз да айтып чыкты, депутаттардан да айтып чыкты. Майник болуп атабы, болгон жокпу? Болуп атат да, туурабы? Бир ишкананын территориясына кирип алып, мисалы 10 мегаватты, ичинде 2 бала иштейт. Киловатт сааттарды жеп атат. Ал жеген киловатт саатка электр энергияга биз чоң ишкананы иштетсек болот. 200-300 жумушчу орду менен да. Төлөгөн салыгы жок. Силер ага көз жумуп атасыңар да баардыгы. Гартек баштап, мына силердин компаниялардын баары көз жумуп атат. 2-3 фактыны баяны биз айттык, бул туура эмес факты. Эгерде жумушчу орну түзүлө турган болсо, электр энергияны берели. А жумушчу орну жок, бир 2 бала отурат, IT технологияны жакшы түшүнгөн. Короосун дарбазасын жаап алган, силердин балдар билет канча энергияны жеп атат. Силер билип атасыңар да, канча энергия бул короого кирип атат. 10 мегаватты кантип бир жумушчу орну. Ошондойлордун баарын ачыкка чыгарбасаңар, анан силер бизге түшүнбөйт дегендей кылып жанагындай сөздөрдү айтып атканыңар бул туура эмес да. Өкөңөр тең бирөөңөр недрада жакшы дегенсиңер деп алып келдик. Бирөөгө энергия системасын өстүңөр дедик. Өкөңөрдүн үнүңөр чыга элек. Ошонун эсебинен өкмөттүн үнү чыкпай атат. Энергетикада эмне болобуз? Өкөңөрдү адиси, билими, тажрыйбасы жагынан ушул тармактарда иштеген дегенбиз. Өткөн жылкы отчеттой кылып кайра берип атасыңар. Стратегиябыз жок.
локомотив эки тармак деп атабыз. Бирөө кен байлык тармагы, тоо кен байлык. Экинчиси энергетика деп атабыз. Баягы эле жоготуулар, баягы эле дебитордук карыздар 10 жыл мурун уккан жомок кайра эле келип атат. Эгерде адис катары, тажрыйбасы бар, билими катары силер оңдобосоңор, анда жана элдердин да айтып аткан туура да. Менеджер тап келиш керек деп. Анда адис эмес, анда жакшы башкара турган кишини алып келишибиз керек. Мына өкөңөрдүкүнө 8 ай болду келгениңерге. 8 айдан бери энергетикабыз, тоо кен жагыбыз каяка өнүгөт, үйүнүңөрдө чыкпайт. Муну мен өкмөттүн мүчөсү болуп жүргөндө ушуну угуп жүргөм. Ошол эле. Дебитордук карыз 12% тегерегинде, тиги жоготуулар. Дебитордук карызыбыз баягы эле уюмдар, социалдык мекемелер, өзүңөрдө эмне болуп атат азыр? Тариф маселесин көтөрүш үчүн элге биз энергетика системасы ачык айкын, уурдабайт, коррупциялык механизмдер жок деген элде керектөөчү катары түшүнүк болуш керек. Андай түшүнүктү алып келип атасыңар, алып келген жоксуңар. Азыр биздин өкмөттүн отчетунда көрүнүп атат, эң артка тарткан энергия компаниялары, энергетика тармагы. Коррупциялык көп деп элдин ишеничи жок деп силердин тармакта берип атат.